Salamat. Sizler menen биология боюнча тест бүгүн сабагыбызда 6-класстар үчүн мугалим Шабданбекова Чипаркуль. Кымбаттуу окуучулар, таанышып алалы. Бул Тимка машинист. Ал өзүнүн паровозун менен жүк ташыйт. Берилген жерге паровоз тез жетиш үчүн ага силердин жардамыңар керек. Ал үчүн берилген суроолорго туура жооп беришиңер керек. Анда эмесе суроолорубузду баштайлы. Сулуунун топ гүлү эмне деп аталат? Чачы, шыпыргы, чатырча. Кана балдар, ойлонуп белгилейбиз. Эгерде белгилеп бүтсөңөр, туура жообун көрсөтөлүк. Экинчи сурообуз. Дан өсүмдүктөргө кандай мөмөлөр мүнөздүү? Дан, жемиш, урук жоопторун ойлонуп белгилейбиз. Белгилеп бүтсөк, анда туура жообу кара буудайдын чаңдашуу процесси кайсы? Курт кумурскалар аркылуу, шамал аркылуу чаңдашпайт. Балдар, биз силер менен чаңдашуунун түрлөрүн өткөнбүз. Курт кумурскалар аркылуу, шамал аркылуу, өзү менен өзү чаңдашуу деп. Ошол чаңдашуулардын арасында кара буудайдын чаңдашуу процесси кайсы? Кана туура жообун белгиледикпи? Анда эмесе белгилесек. Андан кийинки сурообуз. Буудайдын машагында канча гүлү бар? Жооптору 3, 2, 1. Туура жоопту белгилейбиз. Балдар, биз эгерде туура эмес жооп берсек, анда Тимка машинисттин паровозу жүрбөй калат. Мисалы, азыр биз белгилеп көрөлүк. 2 деп. Демек, биякта Тимка машинисттин машинасы, паровозу жүргөн жок. Анда эмесе, силер туура жообун тапсаңар, туура жообун белгилейли. 3-төн ашык. Кант камышынын кайсы органынан кант алынат? Тамырынан, жалбырагынан, сабагынан. Кана балдар, ойлонобуз. Туура жообун таптыкпы? Анда эмесе туура жообун көрсөтөлүк. Буудай гүлү кандай чаңдашат? Өзү менен өзү, шамал аркылуу, курт кумурскалар аркылуу. Биз жаңы эле айтып өттүк, чаңдашуунун түрлөрүн. Ушул чаңдашуунун түрлөрүнүн кайсынысына кирет буудай гүлүнүн чаңдашуусу? Эгер ойлонуп туура жообун тапсак, анда туура жообун көрсөтөлүк. Кийинки сурообуз. Дан өсүмдүктөрдүн жалбырагынын узун же ичке болушунун кандай мааниси бар? Жооптору: күн энергиясын көбүрөөк пайдаланууга, суу үнөмдүү пайдаланууга, органикалык затты пайдаланууга. Кана туура жообун табабыз. Анда эмесе туура жообу суу үнөмдүү пайдаланууга. Берилген гүлдүн формуласы кайсы тукумга мүнөздүү? Демек, формуланы көрүп турабыз. Жооптору дан, чанактуулар, татал гүлдүүлөр. Кайсынысына мүнөздүү? Туура жообун табабыз. Демек, туура дан гүлдүүлөр уруусуна кирген өсүмдүк кайсы? Көрсөтүлгөндөрдөн бамбукку, соябы же малинабы? Кана туура жообун табабыз. Туура жообу бамбук. Дан гүлдүүлөр уруусундагы
Эки түрдүү топ гүлү бар өсүмдүк кайсы? Жүгөрү, буудай, арпа. Туура жообун белгилейбиз. Ойлонуп белгилеп бүтсөк, анда туура жообу жүгөрү. Кана эмесе балдар. Кана эмесе балдар. Тимка машинист берилген жерге паровоз менен тез жетиш үчүн силердин жардамыңар керек болчу. Ал үчүн берилген суроолорго туура жооп бериш керек эле. Ким биринчи жардам бериптир? Өзүбүздүн белгилеген тесттерибизди карайбыз дагы. Эгерде ким биринчи бардыгын туура белгилесе, ал азамат. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.